Мындай белектерди айтылуу Арыстан бапка келген ар бир эс алуучу сөзсүз кезиктирет. А бирок кандай жол менен жасалат, бул тууралуу көпчүлүгү биле бербейт. Арыстан бап айылынын тургуну Исламбек Икрамжан уулу мына ушундай кооз белектерди жасоонун жолун өздөштүрүп алган. Булардын баары эле ошо компьютерде даярдап туруп, анан принтерге печать берсең чыгарат, анан өзүң чогултуп туруп клей менен анча-мынча мисалы мынага окшогондорго кичине вид бериш үчүн анча-мынча мындай краска иштетебиз. Боек берет кесип. Ооба, кичине боек беребиз. Мисалы мыналар бар мына. Бул эмне? Бул мисалы алиги кыз узатууга иштетсе болот, шкатулка дейм. А мыналар домик ичине бирдеке салса болот. Исламбектин жасаган эмгегин көрүп, буйрутмалар бир эле Жалал Абадтан эмес, өлкөнүн башка аймактарынан дагы түшүп турат. Тактап айтканда, анын жасаган кооз буюмдары Бишкек шаарынан баштап Ысык көлгө чейин тараган. Биринчи 4 жыл мурда кичинекейраак размердеги принтерди алып иштеткенбиз. Анан кийин быйыл чоңойтолу деп чоңойттук. 3-4 жылдан бери сувенир менен алектенебиз. Эми Арсланов туризмдик зона болгондуктан ошого элдерге мындай Арслановтан эстелик боло тургандай нерселерди чыгарып магазиндерге өткөрүшкө аракет кылып атабыз. Каарманыбыз бала чагынан эле кол өнөрчүлүккө кызыгып бирдемелерди жасай калчу. Акыры бул жакшы адаты аны бир өнөр менен алектенүүсүнө жетелеген. Изденүүсү, жаңыча ой жүгүртүүсү менен ишкерлигин акырындан жандандырып атканын Исламбектин атасы дагы белгилейт. Чоңураак көлөмдө чыгара турган жаңы лазерный станок аппарат алдырды. Азыр буну менен этно стилдеги заманбап сувенирлерди жасайт. Анан WhatsApp'тан группа ачып алган, Instagram'дан заказдар түшөт. Буяк Ысык көлгө чейин биздин өзүбүздүн облус аймагында заказ кылгандарга Бишкекке чейин жөнөтүп турат. Эми заман өнүккөн сайын сооданын деле стили өзгөрө турбайбы? Исламбектин заманбап ыкма менен жасаган белектери дүкөндөрдө сатыкта. Көбүн эсе туристтик сезон башталганда алуучулардын саны артат. Демек, муну менен ал дүйнө жүзүнөн келген туристтерге өз эмгегин сунуштап келет. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.